Ошондой эле адам жаман адаттардын туткунунан орозо аркылуу арылат. Жаман адаттар бардыгыбызда бар. Эсептесең бардыгын колуң аз болуп калышы мүмкүн кеде. Мага келе берет, таксы мен үйлөнөйүн дедим эле. Мен айтам, менин кыздарым школда окуйт. Жок, сабакка келген кыздар да. Мен айтам, өзүңүн жаман жагын айтып чочуп кетет да. Эми жаман характерлер барды айтып баштайт. Эми айтып баштаса узарып кетет мисалы үчүн. Менде деле ушундай эле толтура. Кыздар да ушундай айтам, сенде дагы жаман жериң айтчы, мактабай жаман десем, мындай уктап калган багымдаттан же дагы бир неке ушундай айтышат да кээ бирлер мисалы үчүн. Же болбосо кеде жолук салынып мисалы үчүн чукара көнөктөрдү кийип алышы мүмкүн, палан түкүн. Балдар да ушундай айта беришет бардыгы. Жаман адаттар. Мусулман айыбы жок, бирок мусулманда кемчилик кетпей койбойт. Ошону кантип тазалайбыз, кантип кетиребиз десек, урматтуу бир туугандар, бул ошол орозо кармоо менен адамдагы жаман адаттар кетет. Ушак айтабыз. Ушак айтсаң, Пайгамбар алейхиссалам айткан орозодо хижама алып аткан жана хижам алдырып аткан экөө кетип атып, пайгамбарыбыз көрүп, экөөнүн орозосу жок болду деди. Адамдар азырга чейин айтышат, демек хижам алдырган орозо бузулат экен, алган орозо бузулат экен деп. Пайгамбар аны айткан эмес, пайгамбарыбыз экөө гыйбат айтып аткан бири-бирине. Эшмат, анткени экөөнүн оозу бош да. Бири хижам алат, илгери хижам оозу бошобойт, анткени соруп алат. Азыркылар ооздору бош болуп калды, доктурлар билет, мынакей кол менен хижама кылышат да, булар ооз кечке сүйлөп турат. Эшматтан ташма эшмат. Ошондо гыйбат сүйлөсөң орозоң бузулду. Демек орозодо гыйбат сүйлөсөң, орозоңун карыздан кутулган менен анын соогу калбай калат экен. Сактанасың гыйбат аткандан. Ушак айткандан сактанасың, урушкандан сактанасың. Ошентип отуруп жаман мусулмандар, жаман адаттар ошо менен урматтуу бир тууганым кетет. Андан кийин орозо адамдар бири-биринен артык эмес. Адамдардын бардыгы бирдей деген түшүнүктү бизге алып келет. Орозодо бизнес класс орозо деген жок. Байсыңбы, кедейсиңби, аксыңбы, карасыңбы, бирдей учурда ооз ачасың, бирдей учурда ооз жабасың. Орозодо ден соолугуна байланыштуу гана үзүр берилбесе, анын социалдык абалына карап ага жеңилдик берилбейт. Адам орозодо өзүн адам сезет. Адам орозодо бири-бирине тең сезет. Адам орозо дегеле ислам ибадаттарынын бардыгында адамдардын тең укуктуу экендиги. Адамдар бири-биринен такыбалык менен гана жогору болушу мүмкүн, бирок андан башка нерсе менен жогору болбош керек экендиги туурасында кенен кесири баяндалып айтылган. Эң негизгиси орозо адамды өзгөрүүгө түртөт. Адам орозодо өзгөрүлө алат. Демек, орозону толук кармаган адам жашоосун бөлөк нукка салып кеткенге болот. Кээде жубайлар менен сүйлөшүп отурсаң, күйөөсү айтат, аялым абдан катуу сүйлөйт, аялым таза эмес, аялым уктай берет, аялым андай, аялым мындай, жолук салынбайт дейт. Күйөөсүн уксаң ушинтет. Аялын уксаң, күйөөм сөгөт, күйөөм тамеки чегет, үйдүн баары түтүн болот, анан күйөөм андай, күйөөм мындай. Мынтип карап отуруп айтасың, силердин проблемаңар майда чүйдө эле проблемалар экен. Мына ушуларды эле бир-аз маселени эле токтотуп кое турган болсоңор, маселеңер сонун болуп кетип аткан турбайбы десең, таң калат. 5 жылдан бери ушул проблема дейт. Адамдын башында чоң маселе болбой калганда, кичине маселелер козгоп баштайт. Эгерде бир адамда майда чүйдө болбогон проблема айтып аткан болсо, билгиниң ал бактылуу адам экен. Адамда чоң проблема болгондо, майда проблема эсине түшпөй калат. Жөндө бирөө кошунан келип туруп, жанагы тоогуңдун жумурткасын сындырып койсо урушасың. Эмнеге жумуртканы сындырдың деп. Тоок үйгө кирип кетип помидор чок койсо коштан урушасың. Эмнеге тоогуң кирип кетти деп. Анткени андан башка чоң проблема жок. Бирок аялдын ээри өлүп калса, эсоп ошого кыжалат болуп атканда келип, ошого союш керек үчүлүгүнө, союш керек карашыны деп, үйдөгү жылкыңды, бээңди, уюңду баардыгын союп койсо, ага маани бере албай каласың. Анткени күйөөң өлүп калып, башында чоң проблема турган өзүң билбей калдың деген сөз болот. Кээде жеңелери тыкылдап, барсаң бутуңду чечип кел, арчып кел, чаң болот деп урушушат. Кээде үйүндө зычуу болуп, Кудай сактасын, бир үй өрттөнүп кеткен болсо, адамдардын бардыгы бут кийименен кирип жагдагы айтканга алы келбей калат. Анткени чоң проблеманын астында майда проблема көрүнбөй калат. Ошон үчүн эгерде жубайлар бири-бирине отуруп кеңеш сүйлөшүш керек. Эмне сенде, эмне менде? Сенде мындай адаттарың бар. Сенде мындай адаттарың бар. Ошону кантип кетиребиз? Кел орозо кармайбыз. Орозо кармагандан кийин жанагы адаттарды жок кылса кадимкидей болот. Кээде аял менен күйөө урушуп кетет, эмне десе күйөөм дайыма чечкен кийимин чечкен жеринде калып кетет. Иштанында калып койбойт ордунан дейт.
Mesele uşun. Anan köyesinden sorasan, "Nege?" dese aytат, "Ayağım döşegini jiyip koyup." Boldu, sen döşegini jiyip koy, sen işlerini alıp orunu iyilip koşa, mena mesele şeşilip kal, tamam bitti. Uşunu sana oroza öğretet. Adatыңан başka adatка ötösün. Kebir adamlar jumuşka barganda ertemenen zaftara geçip gelet saat 8'de. 12'de içe kurda kursağı kurulda tamak içkisi gelip başka biröөгө sen jep koya turgандай bolot. Orozoda ertemenen saat 4'te içken, 3'te içken 8'de emес. Anan kечке чейин жүрөт чыдайт ошо. Анткени мунун башында орозо кармап атам деген түшүнүк бар. Демек адамды контрол кылган орозода түшүнүк контрол кылат. Жөн күндөрү курсак бизди контрол кылат. Nefis kontrol kılat. Demek adam özünün nefsine özü kontrol öğreniş gerek. Emne iş kılam, mınday iş kılam, mınday iş kılam, mınday iş kılam. Ben aram söyleyeyim, ben mınday kılam, mınday kılam. Bekerinden Peygamber aleyhisselam innemel a'malu bin niyet de aytkan emes. Amallardan bardığı niyetlerge jaraşa. Niyet menen başkarılışımız gerek. Nefsi menen başkarılışkan bu biz üçün aram ne söyleseptiler. İlgerki ötkön bir okuya aytıp bergim gelip durat. Hazreti Salim Ibn Qutayb el-Bahili degen Basralık çoğun alımlardan biri özünün avekesinin balası menen bir iş talaşıp masele janjalga aylanıp anan sotqa bara turgan bolup kalat. Hazreti Salim Ibn Qutayb el-Bahili sotqa barıp kazın janında otursa oşol vaqtdagi ülkön alımlardan biri bolgon Bashir ibn Ubeydillah ibn Abi Bakra ketip atkan eken. Emne turasың dedi. Men avamdın balası menen sottoşup kazın astına geldim, azır sot prosesi baştalat dedi. Degende aytты, atаңın jakşılığın görgön elem, men sana jakşılık kılayın. Bir tuğanım dedi. Sen akıllı olup tursaң dagı birөө menen sottoşpa, birөө menen janjaldaşpa. Antkeni janjaldaşуу, sottoşуу bul adamdın dinin getirip koyot. Adamдар men talaşıp tartışıp, ızıçuu olup, alır hakikatın dalildep berem dep ızıçuu salıp жүрүү, adamдар men janjaldaşуу adamdın dinin getirip koyot. Adamdın adamgerçiligin azaytıp koyot. Adamdın jaşoodon, ibadattan ala turgan rahatın jok kılıp koyot. İbadatыңдан, rahatыңдан жашоо албай каласың. Кээ-бир адамдар бар 10 жылдап соттошуп, 10 жылдап талашып, коңшу менен жер талашып, бирөөлөр эр талашып, ушинтип жүргөндөр бар. Кыргызда кеп бар эмеспи? Жаман эркек жер корuyт, жаман катын эр корuyт деп. Же башка бир нерсе болуп, кеч акың ба туура сен акыллысың туура. Бирок ошол акың болуп туруп деле ызычуу кылып жаңжалдаша турган болсоң, анда динди кетирүүчү, адамдын адамгерчилигин кетирүүчү, адамдын ырахатын кетирүүчү, жана адамдын жүрөгүн алек кылып коет. Адамдын жүрөгү Кудай менен зикир кылгандан, Кудайды пикир кылгандан, адамдарга кантип жакшылык жеткирем, канткенде адам уулу болом, Кудайым эмнеге жараткан болсо, ошол жаратылган нерсеге татыктуу качан инсан болом деген сөздү, маанини эстен чыгарбоо керек dedi. Дегенде ордуман туруп кетип калдым дейт. Мен туруп кетип атсам, менин абакемдин баласы мен каршылашып аткан бирөө келип айтты. Эмне кетип атасың? Менден жеңилип калганыңы, мен акыйкат сен кат экениңи моюнга алдыңбы дегенде, жок анткен жерим жок. Бирок мен сен менен талашкым келген жерим жок. Анткени мен өзүмдү урматтаймын, өзүмдү сыйлаймын dedi. Келгиле урматтуу бир туугандар, талашкандын кереги жок. Sizdin daima atkаруучу өзгөчө сооптуу амалыңыз же адат ибадатыңызды билгим келди. Мен да ошол адат же ибадатты дайым аткаруу үчүн рахмат дейт. Мен эң дайым аткарган адат болгон сабак меники, эң көп мындай бир дарс, илим менен алек болгом. Ошону айтат элем, андан башка өзгөчө деле амалым жок. Анан дагы бир жакшы амалым, бирөө мени капагыса же таарынса, же мага жаман сөз айтса мен унутуп калам тез эле. Бир аз таарынам, анан кийин унутуп калам. Ошол нерсе мен өзгөчө деп ойлойм. Эми бардыгында ушундай болсо керек, менден башкаларда, бирок мен өзүмдү ушул эки сыпатымды жакшы баалайм. Илимди аябай жакшы көрөм, ошондой эле айтканды, дегенди, окутканды, анан ошол адамдарга кек сактабайм.